13 январь күнү Бишкек шаардык номер 3 балдар ооруканасында 2 жашар Алихан чарчап калган. Ата-энеси баланын өлүмүнө дарыгерлердин салкын мамилеси себепкер дешсе, дарыгерлер колдон келген аракеттин кылганын айтышууда. 13 күнү саат 10-да келинчегим чалды, бала адышка болуп атат. Скорыйга чал дедим, скорыйга чалса, скорый 1 саатта коюптур. Анан келинчегим такси менен барган. 3 бала менен барды. Өзү боюнда бар. 8 ай. Мен жумушта болчумун, жумуштан эле суранып алып 3-чү детскийге өттүм. Барсам келинчегим баланы кармап отуруптур. Принимать этип алган врач уколун сайыптыр. Ингаляция кылыптыр, анан кислородко отургузуп коюптур. Мен бардым, келинчеги менен баланы алдым. Экөөбүз отурдук. Тигил баягы биринчи принимать эткан врач сменни сдавать этип кетти. Андан кийинки врач 10-15 мүнөттөн кийин келди. Кислороддо отурасыңарбы деди. Ооба дедим. Жакшы болуп кетет деди да чыгып кетти. Ошо ойдон жок, бир где-то 20 мүнөт, жарым сааттан кийин келинчегим чакырдым. Чакырчы, эмне болду? Ушунда эле отура беребиз биз кислороддо. Десем, врач келди дагы, силер башка больницага барасыңар, скорый чакырдык, скорый келсе, башка больницага барасыңар деди. Хорошо дедик, отурабыз. Ошо 2 саат болуп кетти. Анан келинчегим айтты, мен кайра эмне болду? Чакырчы. Десем, келинчегим барса, баягы экинчи принимать этип алган врач келинчегиме кыйкырып коюптур. Мен сен эле балаңды карай албайм, бияка күнүнө 500 бала келет. Күтүп тургула дебедим беле, скоройду күтүп тургула деп койду. Анан келинчегим кайра келди, күтүп тур деп койду. Кайра отурдук. Анан келинчегиме айттым, кайра барчы. Кайра барып, уже келинчегим, пожалуйста, менин балам уже ухудшение болуп бардат, пожалуйста, карап берип койгулачы дегенде, келинчегим айтып, ошону врач оордун местасынан турганда, келинчегим өзү чуркап келет. Врач аркасынан шашпай басып кирип келди мага. Кирип келгенде эле айттым, монун бети көгөрүп атат, ооз жагы. Десем, мурдундагы жана кислородду бир аз чыгып калыптыр, мояк жагы кыйшайып. Ошону түздөдү. Аны түздөп туруп эле аппарат чакырып барып туруп эле баланы карады. Баланы караганда эле баланын оозу көгөрүп атканын көрдү тиги врач. Бирок ошол врач жана күтүп тургула, скорый келет, скорый менен башка больницага барасыңар дегенде, бул врач кислородду чыгарба мурдунан деди. Колун жакшы карма, чыгарсаң дем ала албай калат деди. Хорошо деген, ошол айткан врач кайра келип кислороддон өзү чыгарып, анан кирип уже реанимацияга менин колуман алып атканда, папа деп 3 жолу айтты. Папа деген жок, пап деп эле айтты. Пап деп 3 жолу айтты дагы, анан алып кирип кетти баланы. Алып кирип кетти. Бир 5-10 мүнөттөн кийин эле ашак кайра ошол эшиктен бир эже чыгып, мамасы ким деди, мамасын киргизди, данныйларын алды. Данныйларын алып эле ошондо келинчегим айтат, мама деп кыйкырып аткан үнүнөн таандым деди. Мен ошондо эле жаза албай койдум деди, жаза албай коюп эле айттым деди. Баламды көрсөткүлө десем эле көрсөтпөй эле чыгып туруңуз, сизге болбойт деп эле чыгарып ийди. Анан ушу 5:30-6 буларда мага айтты да, ошо врач киргизип, реанимациянын врачы киргизип, балаңыз чарчап калды деп айтты. Анан эле ошол жерде туруп калдык, эмне кыларымды билбей калдым. Унчукпай эле туруп бердим, ыйладым. Анан следовательдер келди, милициялар келди. Анан следователь айтып атат, эмне болуп келди эле деп реанимациядан сурап атат да врачтан, сизге эмне болуп келди деле десе, ошол реанимацияда орус бала, мен ушундай эле турабыз, ортобузда следователь турат. Ошол менин көзүмчө эле айтты да, бала мага при смерти келди депчи. Мен баягы ыйлап аткан жерим эле баягын укканда эле шок болуп калдым. Каяктан бул башка бирөө алып келип, мен ошону укпай же неметсем, ишенет элем ошого. Мага при смерти келди деген. При смерти келген эмес. Анан следователь түртүп туруп эле айттым, каяктан бала сага при смерти келди эле? Баланы мен сага көтөрүп келбедимби? Мен сага көтөрүп келдим. Сен менин колуман алып атканда бала эмне деди эле деди. Сен өзүң уккансың, экөөбүз эле уктук ошону деди. Папа да 3 жолу айткан. Десем эле баягы
орус бала монтип жөн эле тиги следовательге кыйын болуп сүйлөп аткан керсейип. Мен ошентип вопрос бергенде эле баягы орус бала башын жерге салып эле туруп берди. Унчукканда. Башын жерге салып эле туруп берди. Следовательдер жүрүңүз байке сабыр кылыңыз деп эле мени алып кетип калышты. Мен Алихандын чоң энесимин. Мурда неберем чындыгында 2 жашка чыктым 19 декабрда. Деле оорган эмес, мындай жөтөл эчтеке оорган эмес да. Эми убагында прививканы барып алышчу. Прививканы бүт барын убагында алып, анан анда-санда кээде грипп болуп калганда бир аз. Андай монтип больницага чуркап келип, монтип неме болгон деле 2 жашка чейин эчтеке жок болчу. Келинимдин, уулумдун акыбалы өтө оор. Келиним да боюнда бар. Аябай оор. Ошон үчүн мен постоянно жанында жүрүп атам. Кече баланы барып коюп келдик. Кайра түнү менен эле келдик. Түнү менен эле келип эле, потому что мен ошо врачтарга 5 минуткага катышайын деген ниетим менен эле ошо 5:30 келдик да 1 саат эс алдым да кайра эле жөнөдүм бияка. 5 минуткага келдик. Бүт барым главврачты чакырттым. Кирсек 5 минутка болуп аттыр. Зам жүргүзүп аттыр. Главврачты чакырдык. Не себептен захалатный отношения деп. Биринчи кабыл алган врачы бар экен, отуруп. Экинчи кабыл алган врачы жок экен. Анан мен эмнеге келген жок? Силер уже чакыртышыңар керек болчу дедим. Тиги биринчи кабыл алган врач 20 мүнөт жүрүптү, 20 мүнөттөн кийин кетиптир. Анан ар жакта 2 саат ошо приемный кабинетте балам экөө отурат. Жанында бир медсестра жок, жанында бир врач жок, кетип калат. Балама неберемди балама карматып, келиним коридордо врачты издеп жүрөт. Пожалуйста, баламды карап койчу десе, врач деп айтат дейт. Ай, мен эмне сенин балаң жанында отура бермек белем. Бир күндө 500 бала келет деп. Менде отурсак, биздин балдар көп деген балдар ушу мен неберем окшоп өтүп кете берет. Бул болбойт. Муну аябай катуу караш керек. Мен суранам. Аябай катуу карап чечип бер, туура чечип беришине. Бул эми эмне кажется ойлойм, сотко чейин барабыз. Өзүңүздөр билгендей эле ошо 24-жылдын январь айынын 13-үндө 14:30-да ушу биздин кабыл алуу приемго баланы апасы алып келет. Өз алдынча направлениясы жок эле. Сокулук районунун Новополовка конушунан өз алдынча келип, ошо врачтын айтымына караганда, ошо бала 2 күндөн бери ооруп атыптыр. Анан келгенде ошол приемдо больной аз болуп, очередьте турган жок. Анын бардыгын видеокамерадан тастыкталып турат. Кирип, ошо врач дарыгер кабыл алып, сразу эле биздин өзү протокол бар. Ошо протоколдун негизинде ар бир движениясын жазып, өзүнчө бөлмөгө киргизип, ошо биринчи жардам бере турган бөлмөлөр бар киргизип, сатурациясын караса 86 88 ушундай. Анан ага специальный ушундай дексаметрдын уколдорду сайып, өзүнүн салмагын таразадан карап, нормативдин нормасы менен возрастына ылайыктуу кылып сайыптыр. Анан ингаляция кылып, анан кислородко отургузгандан кийин баланын акыбалы стабилизироваться этип кичине жеңилдеп калыптыр. Анан өзү врач сопровождать барып рентгенге тартып келиптир өпкөсүн. Анан кичине стабилизироваться эткенден кийин скорый помощьты чакырып, мындай диагноз менен ошо энсамит деп жалдагы больница балдар ооруканасына жөнөтмөкпүз. Ошого байланыштуу 20 ардадан кичине убакыт өткөндөн кийин акыбалы начарлап кеттир. Ошондо сразу реанимацияга киришет. Анан өкүнүчтүүсү реанимацияда аракет кылса да болбой, ошо 1 сааттан кийин каза болуп калат. Анан биздин врачтар, биздин дежурный бригада менен милицияны чакырдык. Сөөгүн моргко өткөзүп бердик. Ошо азыр следствие жүрүп атат. 2 жаштагы баланын өлүмү тууралуу Саламаттык сактоо министерствосы комиссия түзүлүп жатат, буйрук даярдалып атат. Бул кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Кызматтык иликтөө жүргүзүлүп бүткөндөн кийин ошонун жыйынтыгы менен бул баланын өлүмүнүн себептери айта алабыз. Медицинская экспертиза жүргүзүлүп жатса, биз аларды историяларды ала албайбыз уже. Анткени анын баары ушу следственный органдарда болот. Бирок следственный органдар биз менен эксперттерди алып, чогуу экспертиза жүргүзүшү да мүмкүн да. 2 жашар баланын өлүмү боюнча Бишкек шаарынын Октябрь ИИБтин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 146-беренесине медициналык же фармацевттик кызматкер тарабынан кесип милдеттерин талаптагыдай эмес аткаруу беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Бардык керектүү экспертизалар дайындалган, учурда тергөө уланууда.